Meni түйшөлткөн чоң маселе бар. Мен аялым экөөбүз деңиз. Аялым экөөбүз баш кошуп жашаганыбызга 20 жылдан ашты. Ортобузда 4 балабыз бар. Чоңдору студент, кичинеси окуучу. Өзүм ичпейм, чекпейм, намаз окуймун. Бир айдан бери жашоого болгон көз карашым өзгөрдү. Себеби жубайым өзүнөн чоң киши менен менин көзүмө чөп салып жүрүптүр. Башкача айтканда, перепискаларын кокусунан эле көрүп калдым. Телефонун текшерсем 2 айдан бери мамиле куруп жүрүшкөн экен. Башында көстең мойнун алышкан жок. Кийин далилдеп берген соң аялым мойнун алып, шайтан адаштырып, ушул жолго түшүп калдым деп жатат. Мен азыр далилдер менен экөөсүнүн тең шерменделерин чыгарып, туугандарын айтсамбы, же тиги кишинин өзүн жазаласамбы? Кудай жазалайт. Кудай жазалайт, шариятта самасут пенде жазалайм деп чегин өткөрүшү мүмкүн да, киши колду болуп өмүр бою түрмөдө өтүшүңүз мүмкүн. Кудай жазалайт. Кудай ар кимдин өзүнүн эсебин берет. Экөөсү тең аттуу баштуу кишилер мага кеңешиңиздер керек дейт. Бул маселени сиз шашпай, жети ойлоп, жети өлчөп, бир кесип кеңешесиз. Ортоңузда балаңыз бар экен, келинчегиңиз тобо кылып, окшош суроолор көп да келген. Келинчегиңиз өтө оор маселе, бирок келинчегиңиз чындап тобо кылып, балдар үчүн жашайлы деп, сиз кечире алсаңыз, анда адашкандын айыбы жок, кайтып үйрүн тапкан соң өтө оор маселе, билебиз. Бирок кечирим сурап, тобо кылып, балдар үчүн жашаш керек болсо, анда мындан кийинкисинде жашап кетишиңиз керек. Жок, ушуну менен жашообуз болбойт десе, анда абийирин антип айрандай төкпөй, Кудайым бардыгына күбө, анда талагыңызды беришиңиз керек. Бирок абийирин төгүп, эртең алда жашаш керек. Балким тобо кылып өкүнгөндүр. Тобо кылып өкүнгөн болсо, ал адамдын күнөөсүн мойнуна коюу жакшы иш эмес да. Анан ошол нерсеге эмне түрттү? Кыргыздын аялдары көбүнчө жеңил ойлуу эмес. Балким сиз тараптан кемчилик кеткен жокпу? Өзүңүзгө бир карайсыз. Дээрлик жетиштүү көңүл бура албай калдыңызбы? Кандай болду? Ошону дагы сара эсеп салып чыгыңыз. Эмне себептен буга түрткү болуп барды деп жакшы себептерин карап. Тобо кылып өкүнсө того тери жооп. Балдар үчүн жашайм десеңиздер, үй бүлөнү бузбай жашап кеткен жакшы. Ошол иштен биротоло жыйыштырып, жийиркенип токтоткон болсо, анан жок мен антип кечирип жашай албайм, мен кечире албайм десеңиз, анда башын бошотуп эле ажырашыш керек. Бирок аны уруп, бул токмакка алып жазалап, андай жолго уруксат эмес. Бирок албетте берки эркек менен сүйлөшөсүз.